Так, ашуга жакындап калдым. Балчам сайынап жүрөм, коюнун өтүп атып. Артта кыйкырып атат чото. Балчам келе атат. Ой, Балчан gel. Şunu ketmişsiniz. Kapay çapkılap kırmızılardı kara. Uçup ketmişsiniz. Азыр Кудай буйруса ашуга. Ашканга жакын калдык, Кудай буйруса. Азыр жетебиз. Ой, Балчан. Молодец, рахмат. Алла разы болсун. Кечүүнү ушу Кытай төрдөн түшүп, бери бирдем алайын десем, ылдый жактан вагон көрүндү. Карасам Балчаным коюн өйдө тирей коюп туруп, кайра ашуудан ашырып коеюн деп бир атын ашууга чейин деп туруп берди. Баласын учкаштырып. Бизде Кыргызда ушу жакшы каада. Салтус бар, кырдашканды, кыргызда жүргөндү кыргыз сыйлайт. Yol жүргөндү жолоочу. Жол жүргөндү жолоочу деп. Сен да кала тилең айтып койчу. Эми общий кыргызстандыктар аман болсун. Рахмат. Но жер үйдү ачпай жапкыла. Кудай ушу жалгыз жакшылыктар карашы, мына булактын баардыгын Жалкагон зейлин кейт. тоолор. Канча бир эл ушул жерден оокат кылып атат мал менен. Ошону ойлогула. Буюрса ошол ишке ашып турса, ушу өкмөтүбүз күчүнө кирип, жана тапчы каражатын табылып, ушу жерге бөлүнгөн каражатты кайра өздөрүнө берип сактап калсак, биз мынакей ушу айтып атпаймынбы? Мына Нурал чокусу, Намазалы чокусу, Алуу төр, Жаналы чокусу, дагы ушундай Алуу чокулар деп айтылат. Анан жалпы масштаб боюнча Алуу төр деп айтылган сөз бар. Алуу төр деп айтылган сөздүн кесепети мен мындай баалайм да, бу жерден канча деген илгери 20 миң, 30 миң кою жатчы бул ар бир сайында, ар бир немесинде. Мисалы Арча төр, Чоң Чычкан, Кытай төр, Бөрүгөр бөз. Анысы кандай Кудай буйрса ошону баягы биз анда 6-7 класс элек, азыр ошо кыр аркалап бала чыккан бар. Анан мен жана айтып кеткеним Алуу төрдө айтылганы. Илгеркилер намазлар булар жана 1800-жылдары, 1880-жылдары болгон эмелер, Жаналы, Намазалы, Нуралы дегендер. Анан Алуу төрдө айтылганы бул какой-то бир касиеттүү, ушу бир ачарчылык убагында ушу тоолор кийик, тиги буусу менен элин баккан, ушу тоонун бир бакыбаты болгон. Анан азыркы кененчилик, токчулук заман болду. Анан мен ушу кааларым мергенчилерге, же болбосо тиги буларга, бизде Кыргызда барго, баягы кан бар. Тоону көргөндө кызыгабыз. Тоону кызыгып барат бирөөтө, жана кийикти ток болуп турсак дагы аткысы келип, азыр мынакей азайып калыптыр. Айрым жерден көрүп атам, кыраардан бери. Ошолорубузду сактап, ушул токчулук кененчилик немесинде. Кийин бул 100 жылдан кийин дагы бир бала чакаларга бир кандай бир заман болуп калат. Ушундай дагы бир тоонун кереги тие турган заман келип калса, ушул бир сактап бергенибизди каалайт элем. Жалпы мынакей ушул Балчаныма дагы Алла разы болсун. Бу дагы айтат, ылдый жагына туруп алып, анча-мунча багы кызыккандар тоодо мына кийик көрүнөбү десе, жок деп коем дейт. Анысы кандай жерде жүрөт, мен наркы жактардан көрдүм. Кудай буйрса ушуларды өз коруп, өз сактап калсак. Көлөкөлөп туруу да мисалы. Азыр тескей бет жактарынан жүрөт. Бул эми булар көп үркүтүп койдук да багыштарды. Анан кийин үркүтүп койгондон бери булар сразу эле жалтактап турушат да, алыстан көрүлөбүз деп качат. Биз өз шамал бетинде жүрөбүз. Пока кырга чыкканча токтот эми. Ошол Кудай буйруса, жакшылык тынччылык болсун. Мынакей үчөөбүз турабыз. Азыр ошо Балчаны кырды ашырып коеюнчу дейт. Кудай буйруса, бир кыр болсо да күч кубат мага пайда болду. Буйруса жакшылыктар арта берсин.